Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Бүгінгі сабақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың берекелі хадистері бізге чейін қандай жолменен жетіп келген ошол туурасында айтмакчыбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың тирүү кезинде анын хадистери, айткан сөздөрү жана кылган иштери китеп бетине жазылган эмес. Сахаба радыйаллаху анхумдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдан уккан жана көргөн нерселерди жаттап, жүрөктөрүнө сактап калышкан. Анткени ал убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын хадистерин жазууга тыюу салынган эле. Риwayаттарда айтылган: "Ла тактубу анни, фаман катаба анни гойрал Кур'ани фальямху." Менин сөздөрүмдү жазбагыла, ким менден Курандан башка нерсени жазган болсо, анда аны өчүрүп койсун дейт. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү кезинде хадистердин жазылышына мындай тыюу салынгандыгынын себеби катары алымдар бир канча нерселерди айтып өтүшкөн. Биринчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү кезинде Аллахтын сөзү ыйык Кур'ани Карим толук бир китеп болуп түшүрүлбөстөн, анын аяттары мезгил менен учурларга жараша ар кандай убактарда түшүрүлгөндүктөн, Курандын бөлүктөрү, ар кайсы сүрөлөрү жана ар кайсы аяттары терилерге, сөөктөргө жана башка нерселерге жазылган эле. Эми эгерде ошол убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери дагы жазыла баштаганда, анда кээ бир адамдар Куран менен хадисти айырмалай албагандыктан Куран менен хадисти аралаштырып жиберүүгө коркунуч болгон. Ошол себептен сахаба радыйаллаху анхумдардын арасынан саналуу гана адамдарга хадистерди жазууга уруксат берилбесе, ал эми жалпы түрдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүн жазууга тыюу салынган. Ал эми экинчи себеби катары кээ бир алымдар айтышат, эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери китеп бетине жазыла баштаганда, анда кээ бир адамдар жазылган китепке таянган себептен хадистерди жүрөккө сактоого анчалык маани бербей калуусу мүмкүн эле дешет. Ошондой эле мындан сырткары айта кетчү дагы бир нерсе, мурунку убактардагы, мурунку замандардагы араб элине Аллах Таала тараптан өзгөчө бир зиректик жана абдан курч эс тутум берилген эле. Мисалга ала турган болсок, алар өздөрүнүн байыркы санжыраларын жана ошондой эле акындардын узун ырсаптарын бир эле жолу угуп жаттап, жүрөктөрүнө сактап калышкан. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын арасына жөнөтүлгөн араб элинин зээни, алардын эс тутуму абдан курч болуп жаткандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин сактоо үчүн сөзсүз эле кандайдыр бир китептерди жазууга анчалык деле зарылдык болгон эмес. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өткөндөн кийин хадистерди чогултуп, баарын бир китепке түшүрүү пикири эң биринчи болуп Умар радыйаллаху анхунун оюна келген. Күндөрдүн биринде ал сахаба радыйаллаху анхумдарды чогултуп, хадистерди чогултуу туурасында пикирин айтканда, бардык сахабалар бул пикирди туура көрүп жактырышкан. Бирок Умар радыйаллаху анху мындай олуттуу жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү кезинде кылынбаган ишке чечим чыгаруудан мурда бир ай бою истихара кылууга өкүм берет. Бир айлык истихарадан кийин Умар радыйаллаху анху айтат: "Мен жакшылап ойлонуп көрсөм, мурунку үммөттөрдүн бири ар кандай китептерди жазып, ошол китептер менен көп алек болгондуктан Аллахтын китебин таштап коюшкан экен. Ошондуктан хадистер жазылбасын" деген чечимге келет. Мына ошентип сахаба радыйаллаху анхумдардын доорунда хадистерди сактоо жана таратуу иши ооз-эки риwayat түрүндө болуп келген. Эми карай турган болсок, алымдарыбыз айтышат, сахаба радыйаллаху анхумдардын доорунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери баардыгы бир китепке чогулуп жазылбай калгандыгы дагы бул үммөт үчүн жакшыраак болгон деп айтышкан. Анткени эгерде ошол убакта сахаба радыйаллаху анхумдар хадистерди чогулта башташканда, анда кайсыл хадиске ушул чындап эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү деп сахаба радыйаллаху анхумдардын ою бириккен болсо, ошолорду жазышмак дагы. Ал эми бирин серин адам уккан хадистер жазылбай да калмак. Ошондо китепке жазылган хадистер гана чындап эле хадис болуп эсептелип, ал эми китепке жазылбай калган көптөгөн хадистер бул үммөткө жетпей калмак деп айтышат. Бирок жылдар өткөн сайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары биринин артынан бири дүйнөдөн кайтыш болуп жатып, бул үммөттүн арасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин көп билген адамдар азайып жатты. Мына ошондо хижри жыл санак боюнча биринчи кылымдын акырында, тагыраак айтканда 99-хижри жылы бийликке келген адилеттүү падыша Умар бин Абдул-Азиз рахматуллаху алейхи Медина шаарынын казысы болгон Абу Бакр бин Хазм рахматуллаху алейхи мындайча кат жазат: "Сиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин чогултуп жазыңыз. Себеби мен алымдардын дүйнөдөн кайтуусунан жана ошондой эле бул илимдин жок болуп кетүүсүнөн коркуп турам" дейт. Албетте бул жерде бир суроо туулуусу мүмкүн. Улуу сахаба Умар бин Хаттаб радыйаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин жазуудан тыюп жаткан болсо, ал эми андан кийинки убакта келген Умар бин Абдул-Азиз рахматуллаху алейхи кантип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин жазууга өкүм берип жатат? Алымдарыбыз бул суроонун жообун мындайча түшүндүрүшкөн. Улуу сахаба Умар бин Хаттаб радыйаллаху анхунун доорунда бул үммөт өзүнүн сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан ажырап, алардын жүрөгүндө пайгамбарыбызга болгон кусалык жана сагыныч толуп турган кез эле. Эми эгер ошол убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери жазыла баштаганда, анда бул үммөт пайгамбарыбыз менен чогуу өткөргөн бактылуу күндөрүн эстеп,
ага болгон кусалык жана сагынычтын себебинен хадистерге көбүрөөк басым жасап, аларга көбүрөөк маани берип, Аллахтын китебине басым жасоодо кандайдыр бир деңгээлде кемчилик кетип калуусу мүмкүн эле. Ал эми Умар бин Абдул-Азиз рахматуллахи алейхинин доорунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көргөн адамдар дээрликтүү эле жокко эсе болгондуктан, бул үмөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине көбүрөөк басым жасап кетет деген коркунуч болгон эмес. Мына ошентип Умар бин Абдул-Азиз рахматуллахи алейхи мусулман өлкөсүнүн илимге бай болгон шаарларына, ачтып айтканда Мекке, Мадина, Куфа, Басра жана Шам жергелерине кат жазып, ар бир шаардын мухаддистери өздөрүндөгү хадистерди чогултууга өкүм берет. Умар бин Абдул-Азиз рахматуллахи алейхинин максаты хадистердин баарын жыйнагандан кийин алардын жалпы топтомун борбор калаага сактап коюу эле. Бирок тилекке каршы бул максат ишке ашуудан мурда Умар бин Абдул-Азиз рахматуллахи алейхи бул дүйнө менен кош айтышкан. Ал эми андан кийинки келген халифа болсо бул нерсеге анчалык деле көңүл бурган эмес. Бирок хадистердин баардыгы борбор калаага чогултулбаса дагы, ар бир шаардын мухаддистери өздөрүндөгү хадистерди топтоп жатышты. Ошентип бул доор Тадвинул хадистин, ачтып айтканда хадистерди топтоп китеп бетине түшүрүүнүн биринчи доору болуп 100-хижри жылдан башталып 150-хижри жылына чейин уланган. Бул доордо жазылган китептердин ичинен биздин күнгө чейин жетип келгени жалгыз гана Имам Малик рахматуллахи алейхинин Муатта аттуу китеби. Ал эми Тадвинул хадистин экинчи доору 150-хижри жылдан башталып 200-хижри жылына чейин уланган. Биринчи доордо ар бир шаардын алымдары өздөрүндөгү хадистерди топтогон болсо, ал эми экинчи доордун айырмачылыктары башка шаарларга сапар тартып, ар кайсы шаарлардагы, ар кайсы жерлердеги хадистер топтоло баштаган. Экинчи доордо жазылган китептердин арасынан Мустад Ахмад, Джами Суфян Саури жана ошондой эле Мусаннаф Абдур-Разак китептери белгилүү. Айтылган эки доордо жазылган китептердин арасынан Мустад Ахмад жана Муатта Имам Малик китептеринде гана хадистердин сахих экендиги эске алынып, жалаң гана сахих хадистер жазылган. Ал эми бул экөөнүн башка китептерде хадистердин сахих же заиф экендигине анчалык маани берилген эмес. Мына ошентип хижридин экинчи кылымынын акырында хадис алымдарынын оюна 3 жаңы пикир пайда болот. Биринчиси жалаң гана далилге жарай турган сахих хадистерди китепке чогултуу жана ошондой эле сахаба радыйаллаху анхумдардын жеке пикирлерин, ошондой эле мурсал риваяттарды, ачтып айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрбөгөн адам түздөн-түз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылган хадистерди кабыл албоо. Мына ошентип Тадвинул хадистин 3-доору 200-хижри жылдан башталып 250-хижри жылга чейин улангандагы бул доордо жогоруда айтылган 3 пикир эске алынып, ачтып айтканда жалаң гана далилге жарай турган сахих хадистер жазылып, сахаба радыйаллаху анхумдардын жеке пикирлери, ошондой эле мурсал риваяттар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрбөгөн эле адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан түздөн-түз риваят кылган хадистер алынбай, сахих хадис жыйнактары жазыла баштаган. Тадвинул хадистин 3-доорунда жазылган китептердин арасынан Сахих Бухари жана Сахих Муслим китептери эң эле көрүнүктүү, эң эле белгилүү китептер болуп эсептелет. Мына ошентип Тадвинул хадис, ачтып айтканда хадистерди чогултуп китепке жазуу ишинин эң негизги бөлүгү 250-хижри жылына чейин соңуна келип жеткен. Аллах таала баарыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине толугу менен амал кылып, акыретте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кошуналарынан кылсын.